жүрөгүнөн, Ош шаарынын ортосунан, Ак Бууранын жээгинен абасы таза, суусу таза жерден 3 бөлмөлүү батир шашылыш түрдө сатууга чыгып калды. Алмашуу жолдору дагы бар. Баасын видеонун аягында айтайын анда мен силерге. Жайгашкан жери абдан жакшы жерде жайгашкан. Балдар ойноо үчүн королору дагы бар, унаа токтоо үчүн жайлары бар. Андан сырткары унаа токтоо үчүн жертөлөлөрү да бар. Үйдүн алды толугу менен биринчи кабаттары соода түйүндөрүнө айланган. Ак Бууранын жээгинде болуп калат. Эгерде ден соолукту чыңдасаңыз дагы паркка жүгүрүп өтүп, ден соолукту чыңдасаңыз дагы болот. Жолдун эки тарабына тең ыңгайы жакшы келишкен. Абсамат Масалевдин көчөсү менен Тилеке Баатыр көчөсүнүн ортосунда, Ак Бууранын жээгинде. Мен өзүм дагы ушул жерде жашагым келип жүрөт. Кудай буюрса, насип боло турган болсо, ар бириңиздер ушундай татынакай жерде үйдү, ушундай жерден жакшы локациядан үйлөр насип кылсын дейли дагы. Биз видеонун үйдүн ички абалын дагы көргөзөтөлү. Айланасында бала бакча, мектептер жана ошондой эле жогорку окуу жайлар жыш жайгашкан. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалын көргөзөтөйүн. Биз лифт менен көтөрүлүп келдик. 12 кабатка көтөрүлүп чыктык. 13 кабатта да техникалык жайлары дагы бар. Буюн тайымсыктоо үчүн жайы жана ошондой эле техпомещение деп коесуздар, ошондой жайы бар. Анда эмесе үйдүн жалпы аянтына келе турган болсок, үйдүн жалпы аянты 99 метр квадраты түзүп калат. Үйдүн эшиктери толугу менен брондолгон, үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат, суу, свет, газ, канализация, интернет жолдорулары жана башка. Бисмилла деп эшиктен кирип келгенде бизде ушундай татынакай болгон бут кийим жана кийим алмаштыруу үчүн жайлары тосулат. Үйдүн ремонту аябай жакшы деп айтпайм, ортодон жогору жаңы ремонт боло турган болсо, жакшы, ремонту жакшы. Эшиктен кирип келгенде алгачкы бөлмөлөрү менен тааныштыра турган болсок, эшиктен кирип келгенде оң жакта конок бөлмөсү, Айдынардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү, тараткана бөлмөсү, жуунуп тарануучу бөлмөсү өзүнчө жайгашкан. Анан ата-энелер уктоочу бөлмөсү, балдар бөлмөсү. Эшиктен кирип келгенде бизде коридору Г формасында болуп калат. Көрүп турасыздар, коридор эле бир бөлмөлүү батирге тете болуп калат. Көрүп турасыздар, асма чырактары жайында. Анда эмесе алгачкы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсок, кайсы сол жактагы бөлмөлөр менен тааныштыра берейинчи, дароо эле Ак Буура тарапты карап турган. Сквозной планировка болуп калат. Бөлмөнүн терезелери эки тарапта карап турат. Эшиктен кирип келгенде сол жактагы бөлмөбүз ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, асма чырактары жайында. Ушул эле бөлмөдөн балконго чыгып кетүү үчүн жолдору дагы бар. Бөлмөнүн терезеси күн батыш тарапты карап турат. Бисмилла. Эшиктерин ача турган болсок, бул жерде балкону дагы бар. Балконун книжный жана китепкана жол болсо, онлайн иштей турган болсоңуз, эгер чакан ишкана катары да пайдалансаңыз болот. Чакан офис катары бөлмөнүн терезелери панорамалык көрүп берип турат. Болгондун коопсуздугу үчүн темир тосмолорду орнотуп алсаңыздар болот экен. Көрүп турасыздар. Коноктор үчүн, унаа токтоо үчүн жайлары дагы кенен. Жашыл зонасы каралган, Ак Буурадан алыс эле жайгашкан. Хейтерлер жазып баштабаңыздар. Ой, бул дом снос, бул жерге болбойт жашаганы, снос кылып бузуш керек деп башташат. Көрүп турасыздар, жол 3 тилкелүү жол, зебралар сызылган. Эс алуу үчүн жайларын көрүп турасыздар. Аркы бетке өтө турган болсок, бул жагы мэрия, Ош шаардык мэриясы, Сулайман тоо алаканга салып койгондой көрүп турат. Ак Буура көрүнүп турат. Жана ошондой эле Тилеке Баатыр көчөсү, болсо Набережный дейбизби? Набережный көчөсү. Бул жагы жогору жагы резиденциянын маңдайы болуп калат. Бул жагы Югостокко дагы жакын. Көрүп турасыздар, жогорку чыгарылыктагы электр чогулары да тартылган. Аябай жакшы көрүнөт экен 12 кабаттан. 4-5 кабаттан билбедим го, бирок 12 кабаттан сонун көрүнөт экен. Үйдү негизинен мамлекеттик үлүш компаниясы дейби, же болбосо жана МИП дейсиздерби? Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үй. Үйдү ипотекалык жолдо да сатып алсаңыздар болот. Үйдүн техникалык паспорту 1 жыл болоюн деп калды дейт чыкканына. Эгер үйдү сатып алып келише турган болсоңуз, ипотека менен жолунда дагы сатып алсаңыздар болот. Эгер сизге банк одобрение берген болсо, биз кийинки бөлмөгө башпа турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз балдардын уктоочу бөлмөсү, балдардын уктоочу бөлмөсүнүн терезеси дагы дал ушундай эле күн батыш тарапты карап турат, Ак Бууранын жээгин карап турат. Дагы деле ушундай эле көрүнүш, аябай жакшынакай. Үйдүн сырты толугу менен жылууланган, утепление болгон, анда эске аласыздар. Терезеси менен занёскаларын жаап коелу. Жылуу системасы дагы толугу менен киргизилген. Туш кагаздарды жана потолокту жууп тазалоо болот. Потолоктору дагы бийик. Ушул эле бөлмөдөн чыгып келип кийинки бөлмөлөргө башпа турган болсок, эки дааратканасы бар экен. Бул жагында жуунуп тарануучу бөлмөдө дагы бир даарат алуу үчүн ыңгайлуулуктары бар. Бет оолсону козуу үчүн жайлары да бар. Капелдер, абалдары жакшы. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат.
үйдүн эмеректери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз. Таараткана бөлмөсү. Даараткана бөлмөсүндө да желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Суу түтүкчөлөрү тартылган. Суунун агымдарын мен сиздерге көргөзөтөйүн. Суунун агымы дагы жакшы. Анда эмесе биз кийинки бөлмөлөргө башып бара турган болсок, эчтен кирип келгендеги биздин акыркы кийинки бөлмөбүз конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн 2 канаттуу эшиги бар. Эшиктердин амалдары жакшы. Бөлмөнүн терезеси күнчыгыш тарапты карап турат. Смачырактары жайында, диодный лампалары бар. Саптары жакшы. Бөлмөнүн терезесине келе турган болсок, бөлмөнүн терезеси Абсамат Масалиевкен көчөсүн карап турат. Алдыңызда мынакей бала бакча бар. Бир эмес, бул жерде менин билишимче 2 бала бакча болуш керек. 2 бала бакча уда жанаша жайгашкан. Балдарыңызды бала бакча берсеңиз, ушул жерден да көзөмөлдөп турсаңыз болот. Аркы тарабы жогору жагы онадыр болуп кетет. Анан сырткары бул жакта да парктар бар, баарыңыздарга маалым болсо керек. Ушул эле бөлмөдөн балконго өтүп кетүү үчүн жолдору дагы бар, көрүп турасыздар мына. Балконго чыгып келе турган болсок, пожарный ходдору да толугу менен каралган. Кудай сактасын, кырсык боло турган болсо, ылдый кабатка өтүп кетүү үчүн жолдору бар. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат. Болгону коопсуздук үчүн темир тосмолорду орнотуп аласыз. Анан жазып баштасаңыздар мүмкүн. Угловой экен үй деп. Жаңгырылып аткан үйлөрдө угловой деген түшүнүк жок. Себеби угловой деген мына эски үйлөрдө мына бурч тарабы болуп калат, бурч тарабы суук болот. Себеби бул үй жылууланган эмес. Бул үйдү дагы утепление кылып, базальт менен же бир нерсе менен жылуулап кое турган болсо, бул үйлөр дагы абдан жылуу болуп калат. Азыркы жаңгырылып жаткан үйлөрдө кээ бир түшүнбөгөн адамдар угловой экен, ой мындай экен, мондай экен деп жатат. Бул үйлөрдүн сырттары жылууланган, утепление болгон, ошон үчүн угловой деген түшүнүк бул жаңы курулуп жаткан үйлөрдө болбойт. Көрүп турасыздар, үйдүн терезелери эки тарапты карап турат. Абсамат Масалиевкен көчөсүн жана ошондой эле Тилеке Баатыр көчөсүн, Ак Буранын жээгин карап турат. Айнур жана мырзалар, ушу 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, ар бир метр квадраты 1300 акш доллары менен бааланууда. Эгер долларга көбөйтө турган болсок, 128.700 акш долларын чапчып калат. Эгер сомго көбөйтө турган болсок, 11.248.000 сомдун тегерегинде болуп калат. Албетте кеми болот, жакшы эле кеми болот. Алмашуу жолдору бар. Эгер сизде 15.000 долларга чейинки автоунаа боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз дагы ал вариантты дагы карайбыз. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз 0779 315 325 номуруна кайрылыңыз. Ар бириңиздерге ушундай тапынакай жерлерден үйлүү болуу